Бишкек шаардык мэриясынын билим берүү башкармалыгынын башчысы Элмира Иманалиеванын билдирүүсүндө 19 апрелден баштап Бишкекте дагы 4 мектеп карантинге жабылды. Элмира Иманалиеванын айтымында Борбор калаадагы мектептерде вирус жуктургандардын саны көбөйгөнгө байланыштуу карантинге кеткен 4 мектеп 3-майга чейин жабылды. Эгерде окуу жайда 2ден ашык кызматкерден илдет табылса, анда карантинге жабылат. Апрель айынан бери Бишкекте 4 мектеп кайрадан онлайн режимге өткөн. Буга чейин маалым болгондой, Борбор калаада коронавирус жалпы 29 окуучудан жана 22 мугалимден табылган. Ош шаарынын мэриясынын билдирүүсүндө жаңы курулуп бүткөн балдардын жугуштуу илдеттер ооруканасынын имараты ишке берилди. Оорукананын ачылыш аземине саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев, Ош шаарынын вице-мэри Эмил Шадыханов катышты. Министр Алымкадыр Бейшеналиев сөз сүйлөп жатып, дарыгерлердин айлык акыларынын көтөрүлө тургандыгын белгиледи. 100 орунга эсептелген оорукананын курулушу 1 жылдын аралыгында курулуп бүткөн. Ал эми буга чейин элге кызмат көрсөтүп жаткан медициналык мекеменин эски имараты учурда толугу менен капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Кыргызстанда 423 миң шприц жана колдонулган медициналык каражаттарды коопсуз шартта жок кылуу үчүн COVAX аралык программасынын алкагында 3825 дана куту келди. Бул коронавирус илдетине каршы эмдөө жүргүзүү алкагындагы глобалдык жардамдын биринчи партиясы. COVID-19 илдетине каршы вакцинаны Кыргызстанда ишке ашырууда Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму, ЮНИСЕФ, CPI, GAVI эл аралык уюмдары өнөктөштүк кылууда. 20 апрелге караган суткада өлкөдө 225 кишиден вирус аныкталды. Вирус жуккандардын саны Бишкек шаарында жана Чүй облусунда көп катталды. Маалыматка ылайык, Бишкек шаарында 117, Чүй облусунда 82, Ош облусунда 4, Нарын облусунда 4, Талас облусунда 1, Ысык Көл облусунда 12, Жалал Абад облусунда 5 кишиден вирус аныкталды. COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында жана Чүй облусунда бирден бейтап каза болду. Кыргызстанга жеңил автоунааларды ташуунун саны 2 эсеге азайды. Бул тууралуу Улуттук статистика комитетинин маалыматында жазылды. Ага ылайык 2021 жылдын январь-февраль айларында өлкөгө 1560 машина киргизилсе, 2020 жылдын ушул эле маалында 3392 автоунаа алынып келинген. Улуттук статистика комитетинин маалыматында унаалардын Казакстандан киргизилиши азайып, 2205ден 45ке чейин кыскарган. Россиядан келген автолордун саны 1071ден 807 чейин азайган. Түштүк Кореядан салыштырмалуу көбүрөөк алып келинип, 10дон 405ке чейин өскөн. 46 жаштагы кыргызстандык жеңил атлетчи Оболбек Осмонбеков орозо айынын соңунда Бишкек шаарынан Казакстандын борбору Нур-Султан шаарына чейин чуркайт. Анын бул жолку марафонунун максаты эки элдин достугун бекемдеп, спортту даңазолоо болуп саналат. Оболбек Осмонбеков Бишкектен Нур-Султанга чейин 1200 чакырым аралыкта чуркап өтмөкчү. Аны бир нече унаа коштоп жүрөт. Оболбек Осмонбеков буга чейин 2021 жылдын 24 мартында Бишкек шаарынан Ошко чейин 671 чакырымды 8 күндүн аралыгында чуркап өткөн. Ал эми 2020 жылы ал Атбашы районунан Бишкекке 400дөн ашык чакырымды чуркаган. Буга чейин ал бир катар ультрамарафондорго катышканы белгилүү. Осмонбеков спорттун алыскы аралыкка чуркоо түрү менен 2017 жылдан бери машыгып келет.